Bismillahirrahmanirrahim. Oshqo deb atamiz inshaalloh. Oshqo Jallavatqa. Ana 10 Jallavatda olamiz, 11 Oshda olamiz. Biroq qayaqda dem salish emas, inshaalloh. Xudoy bersa bir yaxshi bir da'vat retinde, yaxshi bir sağ retinde baratamiz. O'sha sening gevler bor, Oshqo barat degende, unda dem salish emas, balki chinida ag'artуу ishi menен inshaalloh. Негизги молдолук ишимди кылайын деп атам. Негизинде эле бул жерде отурушуңуздачы мен дем салышты экинчи нерсе планга коём даймачы. Эмне үчүн дегенде, экинчи деген үчүн экинчи анткени себеп эгерде биздин жүрөктөрүбүзчү иманга толбосочу, мен Куранды 3 саат, 5 саат окусам дагы эч качан болбойт. Ошо себептен качан биздин жүрөгүбүз жумшарганда, байкасаңар мен кээде 10 мүнөт сүйлөйм, кээде 5 мүнөт сүйлөйм, кээде жарым саат сүйлөп отурам. Силерди карап отурам да. Качан мыштандамда шилекең алып каламыз деп баштайм да. Шилекең акмайын болбойт. Анткени себеп субханалла, силерде мындай жүрөк катуу боюнча Куран окусаңар, ал ташты тешкенче убактым өткөрөт. Ошону биринчи кыргызча тешебиз машалла. Ана арабча тешебиз калган. Ошо себептен эң биринчи максатыбыз субханалла иманды ойготуш керек. Демек айтып аткан ятбаул майта таласатун. Маркумду 3 нерсе ээрчип барат экен. Анын дейт, алардын экөөсү дейт. Фаяржиун изнани ва ябqa мааху вахидун. Алардын экөөсү кайтып келет дейт. 3 нерсенин экөөсү бул дүйнөгө кайра кайтып келет. Маркум билесиңер, мүрзөгө өтүрөбүз го. Мүрзөгө апараткан адам биз маркум дейбиз. Майит дейбиз, жаназа дейбиз. Анын бул дүйнөдөгү үлүшү бүттү деген сөз туугандар. Баарыбыздын үлүшүбүз бүтөт бул дүйнөдө. Кулли нафсин даиқатул маут. Биздин нафсибиз ушундай таттуу, жандуу нерсе да турат. Бул нерсе субханалла ушундай бир күнү бул денени, бул квартирада чабат. Бул дене квартира. Адамзат үчүн бул жер жүзү квартира. Чоң квартира да. Анын ар бирибиз өз-өзүнчө квартирадабыз. Мына бирөө трехкомнатный квартирада, бирөө особнякта квартирада, бирөө однокомнатный квартирада, бирөө квартирада. Түшүндүңбү? Ал эми биздин жаныбыз болсо, субханалла, биздин денебизде квартирада чалат. Убактылуу место пристанище. Ошол жерде убактылуу тура турган жайда, мына ошол жерде кирди. Анан субханалла, качан бул денеден чыккандан кийин, ал майит болот. Bunu ayтканда жанды денеси жан тышталган дене болот. Мына бул денени жан тыштап чыгат, ошондо бул майитке айланат. Жаназага айланат. Биз адамды рух бергенде, Аллахта жан бергенде, биз ага азан айтып, Аллаху акбар деп бул дүйнөгө көтө алабыз. Энден чыгар менен азан айтабыз кулагына. Анан кийин өлүп атканда болсо, кайра 4 такбир айтабыз. Аллаху акбар. 4 такбир жаназа окуйбуз. Биздин биринчи рухубузга азан айтылган болсо, куш келипсиң бул дүйнөгө. Сыноо дүйнөсүнө келдиң деп Алла Тааланын үнү. Сен Кудайың бар, Алла улук сен деп түшүндүрөбүз. Анан кийин качан өлгөндөн кийин жанына бир имам келет, аркасында 40тан ашык адам турган болсо, ал мекен ошол адам бейишкер билесиңер. Кимдин жаназасы 40 таква, Кудайдан корккон адам жаназасы турса, Аллаху акбар дегенде болду, ошо жаназа, ошол майит ошо бейиштик болуп, ошон үчүн жаназа көбүрөөк тургула. Кимдин жаназасында, ким көп жаназа турса, анын жаназасында көп адамдар болот деген. Алымдар айтат. Көп жаназа турган адамдын аркасында көп жаназа адамдар турат. Жаназага баратканда даарат алып, кадимдей намаз окугандай барышыбыз керек, билесиң? Жаназада намаз да. Анан ошентип ана субханалла жаназа чыккандан кийин жууп, тазалап, анан табытка отуруп турган кийин эмнекен? Биздин барзах деп коет, орто жашообузга апарат. Тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда барзах деген жашоо бар. Ошо мүрзөйдөгү жашоо деп айтабыз. Вал баъс ба'дал маут деп айтабыз. Ушул нерсе эки нерсе бар. Өлүп тирил дегенде биз некен? Бир өлүп туруп, анан эки тирилебиз деп айтабыз. Биринчи өлөбүз бул дүйнө, анан мүрзөнүн ичинде тирилебиз. Анан кайра Алланын алдында кыямат күнү Алла Таала баардыгыбызды кайра тирилтет. Толук уже тиги жерде жаныбыз десе, тиякта болсо эмне экен? Толук денебиз менен тургузат Аллах. Мейли акыйдан алсак кетер.
Анан ушу бизди жаназабызга көтөрүп баратканда бирөө ыйлап баратат, бирөө каткырып баратат, бирөө баратат, бирөө сүйүнүп баратат, өлүп калганыңачы. Ушундай ушундан кутулдук депчи. Ошентип кетип бараткан мезгилде 3 нерсе адамды ээрчип атат экен. Анан айтып аткан да, ошонун итнайн, ошонун экөөсү дейт да, фаяржиу бул дүйнөгө кайра кайтат экен. Анан бирөө вахиди дейт, аны менен калат экен бирөөсү. Ошо бирөө калат деп айтып аткан. Эми дейт, биринчиси бирөөсү. Биринчиси үй бүлөсү менен байлык ээрчип барат экен. Аны бирөөсү болсо, аны амалы ээрчип барат экен. Ахлу ва малуху ва амалуху. Андан кийин мына ушу үчөө барат экен. Үй бүлөсү, байлыгы, ан амалуху, ан амалы экен. Амалы дегени орозоң, намазың, зекетиң, ажылыгың, садакаң, жакшы мамилең, ушунун баары тең. Бул амал да турабы. Мына ушул нерсе ээрчип барат экен. Андан кийин дейт, ан үй бүлөсү, фаяржу ахлу, ан үй бүлөсү дейт кайра жаназаны коюп туруп, тиги жерге койгондон кийин. Ан үй бүлө фаяржу кайра кайтат экен. Ана малы болсо дагы аркасынан кайтат экен. Малуху, ан малы кайра артка кайтат экен. Мүрзөнүн жаныначы сени укмуш сүйгөн күйөөң дагы, укмуш сүйгөн аялың дагы, сенсиз канча балаң дагы, сен үчүн туруп бере турган бир тууганың дагы мүрзөнүн үстүмө толуктогондон кийин турбайт, секунд турбайт. Bir söz var kızda. Bir söz var. Ölgöndün öz şoru, gömgöndün öz şoru deyip dur bana subhanallah. Tigi öz şorunu tartıp jönөйт, tigi olsa et tartkаны jönөйт. Şoru da turabı. Uyatып болуп калган. Sen öldүң болду, sen эч кимге керегиң жок. Бүттү, болду, жоксуң. Эми бир гана нерсе, эми бияктагыларга тирүүлөргө уят болуп калбайын дейт. Кудай сага уят болуп калбайын, жакшылык тартып, учага кетти учуңда. Ой, тияк болду. Жакшылап тартып, чай берди, экинчи тамакка киргизгиле. Ой, алдын өтүп калып, кудаларга мындай өзүнчө биртип эле, өзү эле кайгырып аткан эме дейт. Кайгырган жок да. Бир эле нерсе сен эптеп сага кудаңга барып этти бер анан кийин. Эми куда арты айыл болсо, ой эчтеке эмес, силер таарынбай кетсиңер болду дейт да, бүттү. Sen meni eşçi yok bitti kaldı. Sen hoca bitti. Senin şorun baştaldı deyakta. Şor baştaldı. Biroq biyakta alan öz şoru baştaldı. Uşunday. Neket jokçuluk uşunday eken de turabı. Uşunday eken. Jokçuluk bayağı açat eken baarın desең deyçi. Kim ekenin bilinip kalat eken. Bul dünya hoca bilinip kalat eken. Hoca sen bir nерсе kılgan emesin, kaltırgan emesin. Bala akıran, ayalların seni jamandap başlayt eken. Ay şumşuk arak içip жүрө ушуну кылды. Ошол эчтеке окат кылбай койгон болчу. Ай, мен муну ман кайдан билет деп сурабайсыңарбы? Мен 27 жыл имамчылык кылган кишимин да. 27 жыл майыттын жана мүрзөдө дагы ошол жанагы элдин ошо жана боз үй бар го. Ошонун жанында отурган адам. Боз үй тип туруп коет го. Ана ошо боз үйдүн түбүнө канча жыл Куран окуп отурган. Эмне үчүн дегенде ошо имам болуп ошо отурасың. Ана биягында боз үйдүн ичинде сүйлөшүп атышат. Боз үйдүн ичине сен мүрзө коюлуп келгенден кийинчи эч кимдин проблемасы жок. Эми күйөөң өлүп калды эми. Бираз чыдап анан кийин эми болсо эми бекер жүрмөк белең, жалгыз жүрмөк белең бирөөнү тийип ал дегенде өчөсүң. Бат эле. Уже башка уже чужой территория башталды уже. Ошондо шарият ошондо өлгөндөн кийин нике үзүлөт ошол заматчы. Аял киши 4 ай отурат болду. Анан эркектер мындай эми бирөөнү айтат эми эчтеке эмес эми сабыр кыл эми. Ушундай болду эми сен жакшы эле мамиле кылган болчусуң. Сонун эми тагдыр ушундай экен. Эми өлгөндүн тагдыры өзүнчө экен. Түрүн куланып турбай болсун. Тиги келинди алып алсаң болот дейт. Түрлүктү ушундай да. Демек сен уже мүрзөгө киргенден кийинчи топтоп койгон малың ойлоп атасыңбы? Ушундай жок, уже башка уже всё. Мына азыр меники деп атабыз го, менин үйүм, менин малым, менин машинем, менин катыным, менин балам. Эмне жеп атсаң ошо точно сеники айтам, гарантия менен айтам. Эмне ичип атсаң точно ошо гарантия сеники. Эмне кийип атсаң ошо точно сеники. Эмне садака берген болсоң точно сеники, субханалла. Гарантия менен сеники. Бирок ичпегениң, жебегениң, бербегениң, колдонбогонуң ал сеники эмес. Гарантия. Ал субханалла сен мүрзөгө коюлгандан кийин шух мал мүлктүн баары боякка келет дагы, анан кийин субханалла делөш башталат. Ошондой жырга байлап койгула. Мен укмуш кылып койдум депчи.
Жок, sen адам өзү ушундай да, ошон үчүн айтылат да шариятыбызда. Өзүң үчүн көбүрөөк корот десе, биз айтабыз, өзүн алдагандар бар. Мечитке барбайсызбы? Балдарды ким багат? Даватка чыгып келесиң. Ушундай тентип эле жүрөй, үй менен бакпайсың мындан көрөк деп. Тимеле ушундай сөздөн чыгып аткан боюна ал буттан боюна түтүн чыгат кот демелечи. Тимеле өзүнүкүн чогултуп аткандай кот болгон. Чын айтам, кээ бирөө ушундай бир адамдар бар. Үй бүлөңдү өшөр башталды. Малың жөнүндө ойлонбойт, айтпай эле кой. Имам Газали рахималлаху таала өзүнүн китебинде ушундай бир эмеси бар. Айта берейин, да 10 мүнөтүм бар экен. Ал ушундай айтат экен. Аллаху качан майытты жаназаны апаратканда дейт. Адамдын жаны табыт көтөрөбүз го. Ошо табыт көтөргөндө 1 метр жагына асманга көтөрүлүп барып, биринчи асманды каккылап, кирбей туруп анан кийин сен убактың бөлөк дейт. Майыттын үстүнө, жаназанын үстүнө 1 метр дейт да, мына бир найза бою турат экен. Турат экен дагы. Анан тегерек жактан карайт экен. Эмне болуп кетти? Түшүнбөй атат да. Эчтеке түшүнө албай атат. Кандай? Эмне болуп атат? Анан караса тиги жерден малдарга тил бүтөт экен. Кошкал. Кожоюн, кошкал. Жакшы барыңыз. Биз эми сиздики эмеспиз дейт. Биз Алла Таала сага берген аманат болчубуз. Бирок сиз бизди туура эмес колдондуңуз, эми биз сизге пайда бере албайбыз дейт экен. Sen sadaka ver деп келгенде бирөөчү жардам берип койчу десе, сен малыңды эмне кылгансың? Караң, бу кол бутуң соо турбайбы? Иштебейсиңби? Демеле өзү таап койгон, ырыскысын демеле өзү де лафыз макуздан жазып алып анан өзү таап койгон. Мына мени карачы муну. Иштеп мом таптым дейт да. Ошону эстейт экен бай адамчы. Таңгыр ошондо силер берип койсом мага пайда болмок турбай дейт. Ал билген эмес да, малда сүйлөй үйрөнчү. Ошо мезгилде алыстан өткөн. Эми биз сиздики эмеспиз. Жер айтат экен. Эми кел кош кел эми. Сен меникисиң. Эми сен менин үстүмө жыргап жүрдүң эле. Бүгүн көрөбүз эмне болорун. Сен менин үстүмө жыргап даңдаңдап эмне кылам, ичип жеп жүрмөң. Кудай берсе сени курттар жейт экен. Кел менин мойнума. Ошону уккандан баягы кабырдын түйүнө туруп, эки буту менен момчеде болбойт экен да. Баягы адамдар жасатты денеге киргизгенден кийин периште жекип периште чат деп баягы эме менен байлап туруп, чынжыр менен байлап туруп, анан баягы өзү ичине өзү сүйрөп кетет экен. Пайгамбар дейт, мүрзө дейт, бир тозоктун бир чуңкуру, жоксо бир бейиштин бир бакчасы деп айткан. Мына ошондой болот экен. Ошол мезгилде субханалла адамдар мындай өлүм төшөгүнө жаткан адамдарчы көп убакыттарда бир нерсе болот да. Кыйналат аябай. Молдоке, мен кыйналып атам дейт. Бир нерсе кылчы. Отуражан Ясин вал Кур'анил Хаким иннека ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim дейт. Окуда, окучу, жыргап атам, окучу дейт. Бул дүйнөдө болсо жыргап жүргөндө анан айын. Сулуу кыздарга караганга акынба. Ошону укканда сүйүнүп, Кур'ан укканда, өлгөндөргө эле окуй турган нерсе эмне? Молдо только өлгөндү эле ойлойт да, ниеттери жаман депчи. Эми мен ниетим жакшы болуп калышы үчүн жүргөнчү. Иннека ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim. Дегенде баягы дагы окучу, жыргап атам дейт, окучу дейт да. Мен муну өз көзүм менен укканмын, көргөм, укканмын. Ошо туугандар мына түрүбүз баарыбыз. Ушунун кадырын билиш үчүн мына азыр мына баарыбыздын убактыбыз бар. Үйрөнөлү. Анткени кимдин жүрөгүндө Ясин сүрөсү болсо, Кур'андын жүрөгүн салып алды. Өлүм жеңил болот. Мен баягы, конечно, өлүмдөн башкасынын баары эртерээк болсун деп айтам. Дайыма айтам да. Өлүмдөн башканын баары эртерээк болсун. Эмнени каалайсың эртерээк болсун? Ужиндиби? Ужин 8-де. Эрте кыла албайсың. Өлүм болсо бул жерде турат. Ошо сенин мына түрү болуп тургандачы, байкелерим, аксакалдарым, инилерим, балдарым, мына ушул мезгилде мына динге келип алалы, мечитке барып алалы. Мечитке барып алалы, үйрөнүп алалы. Чын айтам, ушул келет, келбей койбойт. Анткени бир күн бар да, ушундай ачуу, ажал, мындай бар нерсени тартып ала турган күн келет. Ушу келип кала электен мурда, субханалла, даярданып. Мен билем, азыр азирет чыгарат буну.
Bunda просмотр аз болот. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени эч ким өлүм жөнөккүсү келбейт. Сен ийгиликке жетесиң деп коеюнчу. Тим эле 75.000 просмотр болот да. Бирок качан сен өлөсүң дегендечи 1000 просмотр болот. Анткени ар жагында 74.000 өлгүсү келбейт да. Бирок сен өлөсүң. Ушундай. Чын айтам. Өлгөнгө чейинчи туугандар кел, иманга келип алалычы. Зачем? Эмне үчүн жүр, эмне үчүн мындай, эмне күнөө кылабыз? Эмне үчүн урушабыз, эмне үчүн жаңжалдашабыз, эмне үчүн үй бүлөбүздү бузабыз, эмне кереги бар чынчы? Келип карап отурсаң кээ бирде мындай жөндөр эле болсочу мындай бир рахат алып жашаш керек бул дүйнөдөгүчү. Бул дүйнө рахат алып жашаш үчүн берилген чын. Намаз менен, динибиз менен. Я арам нерсени ичип алып деле угарды сасып келип атпайсың магачы. Угар уруп атат го, монтип турасың го, өлөйүн депчи болду бир нерсе кылчы деп туруп. Эми 100 грамм берейин күнөө да. Ушундай да чын айтам. Эми угар уруп атпайбы? Өлөйүн деп калып атпайсың чын. Зачем? Эмнеге урушабыз? Эмнеге урушабыз? Эмне үчүн жаңжалдашабыз? Өмүр батыл өтүп кетет. Чын айтам, мына сурап көрчү аз бул аксакалдардан. Сурап көрчү, өмүрүң кандай болду? Канча убакыт жашадың десечи, аз айтып бере албайсың, чын айтам. Уже баягы мына чуркап мындай жаш келсе, ишке, кар келсе, ашка деп өзүңөрдү туура эмес кылып алгансыңар, түшүнүп алгансыңар. Мына керелдеңечке оокат кылып, жок оокат кыл, өлбөчтү оокат кыл. Дегеним субханалла, бул өмүр батыл өтүп кетет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөрдөн мурда тирүүлүгүңдү баала деген. Баркын бил. Мама ошо болуп айтып аткан пайгамбар сыятычы, түрү кезиңде ошо ахилиңе, үй бүлөңө, ана малыңа туура мамиле кылып ал деген сөз. Анткени булар убактылуу биздики. Чын айтам. Мына канчабыздын атабыз өтүп кетти турабы? Сыйлай албай калдык да. Канчабыздын апабыз өтүп кетти, сыйлай албай калдык. Алардын малы дагы сени менен калды. Сен мүрзөгө чейин барып кайра келбедиңби турабы? Көрүнүп атпайбы кайра ошондой боло турганычы? Бумерангда турабы? Сенин да балаң кайра келет. Мүрзөгө калбайт. Сен кандай эле мүрзөгө калбагандай, ал да калбайт, келет. Кандай эле сен анын малын алып калгандай, сенин да малыңды алып калат деген сөз да. Ошон үчүн амалуху, анын амалы ошо жерде ошо менен калат деген сөз шереки. Окуган намазың, кылган мамилең, жакшы сөзүң, жарган маанайың, мындай бир керек болсочу субхана, балаңдын бетинен өп койгонуң сени менен калат, ey тоба. Ушуну айтпады дебегиле. Балаңды жакшы көрүп өп койгонуң бул ибадат. Эркелетип койгонуң бул ибадат. Аялдын күйөөсүнө кызмат кылып койгон бул ибадат. Эркектин аялына кызмат кылып койгон бул ибадат туугандар. Тууган менен катышы бул ибадат. Кудайдын акысын аткаргандай болосуң. Көбүнчөбүз ушул нерсени түшүнбөй атабыз да. Бирөөнө садака берип койгон ибадат. Бирөөнө ордуган туруп отургузуп койгон бул ибадат. Кайнатаң кайнене кызмат кылып койгон бул ибадат. Бир мындай кошунаң менен кошундай чогулуп мындай тамак ичип койгон бул ибадат. Дос менен достун отуруп сүйлөшүп отурган бул ибадат. Дагы бир нерсени түшүндүм субханалла. Алла Тааланын бизге чексиз ырайымы бар экенин түшүндүм мен. Ушунун баарын ибадат кылып, ошо сооп жазып атат. Азыр мына угуп атасыңар да мени. Бул ибадат. Мына ошол биз менен калат. Айтайын деген сөз көп, бирок субхан убактым аз. Демек, амалды кылалы, жакшы амал кылалы туугандар. Келече өлгөнгө чейин эле ушу канча менден мурун канча молда акшады. Тиги дүйнө бар, тиги дүйнө бар десе эле, барганда көрөсүң, барбай калам деп атасың. Барбай калам деп атасың. Кана кол көтөрүлөчү, ким барбайм дегендер бар. Экинчи класска отуруп калам дегендер барбы? Жок, аякта без экзамен алат. Аяктан дипломуң суралбайт. Чын айтам, дипломуң суралбайт. Кызыл дипломдон 5 болсун сага. Сенин чиновник болгонуң суралбайт. Сен падыша болгоңду да суралбайт керек болсочу. Чын, суралбайт өзү. Ажыда ман роббука дейт. Сенин жаратканың ким деп сурайт. Сен Кудайыңды таанып келдиңби деп сурайт. Кантип тааныдың деген ошондон челиш түшөт да. Бирок ал жерде экөө райым кылбайт, такыр. Мүрзөнүн ичинде экөөчү. Анкир мүнкүр деп коерсу, анкир ва накир. Анкир ва мункар деп айтабыз. Мына ошо эки периште такыр ал райым кылбайт. Гарантия берем, райым кылбайт. Олияңа да райым кылбайт ал. Ман роббука деп сурайт. Жаратканың ким дейт? Бүт нерсенин баардыгы билинип калат.
Чин. Эптеп Алла дегенче эле болбой эле экинчи суроо келип калат экен да. Мен набиюка. Сен пайгамбарың ким дейт? Үчүнчү суроо келип экен да. Мен динукум. Диниң кайсы дейт. Мына ошондо намаз окугандар оңой жооп берет. Зекет бергендер оңой жооп берет. Орозо туткандар оңой жооп берет. Ажылык кылган оңой жооп берет. Иман келмесин күн айтып жүргөндөр некен оңой жооп берет турган. Мына ушундай. Тиякта суроо кошолбу? Так. Ай ойлонуп калдың, Ойлонуш керек. Ошон үчүн мээ берилген. Мээ ичине акыл салынган. Алла Таала акыл жүгүрткүлө деген сөз сүрөккө. Акыл жүгүртпөйсүзбү? Мен динге келип калыш себебин айтып берейинби? Үйүбүз атам имам. Анан пентендек. Анан үйгө Расул Ахмад деген пакистанецтер келип калыптыр. Эң биринчи Кыргызстанга баягы жанагындай дават мени тап келгенде. Анан эртең менен турсам жүрү деди мени. Макул деп жүрүм. Анан тети поворотун тети жерден 4 перекресток келип калсам, ар жана этаж турган үй менин атам үйү ошол экен. 96-жылы курулган ошол. Анан кийин мынтип атпайбы? Тоо күз болчу. Бул тоодо эмне дейт? Мурун билесиз, чөмөлө кылчу деп калды, чөмөлө кылбай калдык го. Чөмөлө кылчу, аз кылбай калдык. Баары пресс тазы. Анан эмне чөп деди. Переводчик мен билбейм да, тил билбейм анда. Анан чөп десем, чөп. Буну ким чапты? Ким эмет дейт? Мен чаптым дедим. Кантип чаптың? Монда чалгыны көрсөтүп атам, мимика менен түшүндүрүп атам бага. Аябай түшүндүрүп атам деди. Анан кийин айтты, былтыр ким чапты деди. Мен сенден мурун атам, андан мурун ким? Чоң атам. Андан мурун билбейм дедим өзүчү. Чоң атама чейин билем да. Десеп көрдүңбү эмек дейт. Алланын казынасы чексиз. Бул чөптү дейт, адам атада чапкан дейт. Эми сенден кимдер чабат? Дегенде тык токтодум ошо ойдо. Ойлонуп калдым да. Жандага айттым, мен 3 күнгө даярмын дедим. Бул жетишерлик сөз болду мага. Ошол чөп. Ошо менен динге келдим турганда. Ошондон бери тегерек жетти корко берем да. Алла Тааланын улугун көрүп, ушуна корком келди. О теректерди карасаң, дейт учуна чейин, ар бир бурчуна чейин суу бар. Бул 3 этаж үй болбот да тура. Бул канчалык насос коет элем суу жеткизиш үчүнчү. Бир Алла Таала суу кудурет, 50 метрге чейин өстүрүп туруп, ар бир бурчуна чейин суун жеткизип коет. Акыл жүгүртпөйлү тура. Алланын улуулугу көрүнүп атпайбы? Бир чегирткени карасаң, чегиртке бар го жана адам чаккан. Чиркей. Ошонун эмеси бар экен. Оозунда эле 6 тиши бар экен. 6 ийнеси бар экен да. Мында кылат экен, карайсызбы? Ал келип биринчи коңгондо билинбейт экен. Акырын чыксайып туруп укол киргизип коет экен. Анестезия кылат экен. Анан акыры мында эмеси менен ошо менен бир нерсе менен тилип алат экен да, экинчи мында ачып туруп, анан жык кирип турган баягы сени каныңды соруп тургандан кийин акырында ийнени тартканда ох дейт экенсиң да. Уже тоюп бүткөн болот экен алчы. Аллах Таала ушу чиркейге да ушунча бир мүмкүнчүлүк, ушундай бир керемет кылып жаратып койгон экен. Алла айтып атпайбы? Биз Аллах айтып атат. Чиркей жана андан кичине чиркейдин үстүндө турган эң кичинекей нерсе жөнүндө дагы айткандан уялбайбыз дейт. Капырлар бул мына китебиңерде гана чиркей деген экен да. Чиркей андан кичинекей жөнүндө айтып үстүндө турат деп атпайбы деген. Чиркейди алып туруп, кадимки чиркей барбы? Ошонун үстүнө алып жана 6000 эсе көтөргөндө карсы чиркейдин үстүндө бир чиркей бар экен, аны каны соруп атканчы. Эми Алланын фаби айи алаи раббикума тукаддибан дейт Аллах. Эми силер Роббиңердин, жаратушуңардын эмнесин калп дейсиңер дейт. Кантип Кудайды жок дейсиң? Кантип сен Кудайга сыйынбайсың? Кантип өмүрүңдү өткөзүп атасың? Ушундай турган. Ошон үчүн амалыбыз биз менен калат экен бир жөнү. Келе түрү кезде машалла амал кылып алалы, мамиле кылып куруп алалы, жакшылык кылып алалы машалла. Аракет кылабызбы? Иншалла. Арак ичебизби? Ичкендер ичесизби? Жок деп кичине үнчү калат машалла. Рахмат. Зына кылабызбы? Жок, зына кылбайлы. Ынтымактуу бололу. Аялдарыбызды сыйлайлы машалла.
Аялдар күйөөсүн сыйласын. Болбогон нерсе үчүн урушуп эле мага бүгүн сен деген макарон сап келбей койдуң деп ажырашпай эле калчу. Сен мен бүгүн келсем чай койбой коюпсуң деп ажырашпай эле коелчу. Сен менин апама жакшы мамиле кылбай атасың деп ажырашпай эле коелчу. Чын айт. Сен менин апама жакшы мамиле кылбойдун деп мындай бир туппостер дурист дейсиң. Кечип болот жаман сөз болсочу. Ушу бир болбогон нерсе үчүн субханалла 3 бала, 2 бала, 1 бала менен, 10 бала менен, 5 бала менен субханалла тагдырыңар балты чабып атпайсың. Бир болбогон бир бок. Уруш кайдан чыкса так атаңдын башынан чык дейт го. Мына ошондой туугандар. Аракет кылабызбы? Иншалла. Аллахым береке. Бизден кечирип койгула. Мен айылдык молдамын да субханалла. Биз эт жейбиз. Ошондо кичине грубыйракпыз. Силерде городскойлордо сиз бизди азыраак сүйлөйм кечирип койгуңуздарчы. Кудайым кечирсин бар. Амин. Субханак ва хамдулилlah анта астагфируллах. Билай Кудайым баарыбызга ынтымак берсин, сак берсин. Жакшы амалдарыбыз менен мүрзөнүн ичинде тирилүүгө Алла мүмкүнчүлүк берсин. Акыл эс берген болсо Алла дес берсин. Ар бир Кудайым өзү колдосун, акыл парасаттуу кылсын, чыныгы эркектерден кылсын, чыныгы аялдардан кылсын, момундардан кылсын. Кыямат Аллада жүз жаркылган болсун. Арман көп. Мейрлан.